эсеп катуу таң калдым. Бир эсеп абдан катуу сүйүндүм да. Таң калганым бул болду. Академия баягы билип билбейби, бирок ушул эртештиктин бүгүнкү күндө биздин жашап жаткан жашообуздагы өтө зор маанисин баягы ички туюмдар менен түшүнгөн окшойт да. Азыр өтө зарыл керек деген. Азыр ушул эртештиктөгү идеялардын элибизге эмес, жалпы адамзатка ошону туура талдап, чечмелеп түшүндүрүп бергенде бүгүнкү караңгылыктан кантип чыгабыз дегендин жолу ушул жерде көрсөтүлгөндүгүн билгендей ушул к месту и ко времени чыгарышыптыр да. Көпчүлүктөр бул баягы эртештиктин метафизикасын айтсак, азыркы учурда биз адамзат жалпы караңгылыктан кантип эмне болуп чыгабыз дегенде ошол эртештиктин ичинде ошонун жолу абдан сонун көрсөтүлгөн деп айтып да жүрүшөт да. Ошол ким айтып өткөндөй, Темирбек айтып өткөндөй, мен дагы ошо абдан ыраазы болуп атам. Андрей Ли менен мындан 12 жыл мурун бетме-бет сүйлөшүп, таанышып, анан эртештик жөнүндө айтып атканда ал кишинин көзүнүн күйгөнүн көргөм да. Мындан 11 жыл мурун эле ал киши айтып аткан. Караңгылыктан чыгуунун жолун биз эң алгач ушул эртештиктен издешибиз керек деген. Кандайча дегенди ал түшүндүрүп берген. Айтып берген, керек болсо жанагы ковид 20-жылкы бүт адамзатты бир силкип, бир өзүнө келтире турган ковид керек болсо ушул эртештикте айтылган. Эгонун борбору болгон бул өпкө, агып келе жаткан өпкө, ошол керек болсо өпкө ошол эртештикте айтылып, мындай бир пророческий. Ошондон бир учурда адамзат жабыркайт. Өпкөнү болсо эзотериктер айтат, бул баягы эгонун, өзүмчүлдүктүн символу катары кабыл алышат да. Кыргыздардан аябай жакшы билет. Таластыктарды, мактангандарды өпкө деп коебуз го мисалы. Өпкө деген ошол борбордук мен өзүм үчүн гана деген өзүмчүлдүк. Бардык нерсенин, жаман нерсенин башатында ошол өзүмчүлдүк турат. Ошону жойгондо гана адамзат караңгылыктан чыгат. Керек болсо эртештиктеги жанагы өзүнүн этин өзү жеп. Керек болсо баягы азык түлүгү конгондо, түгөнгөндө өзүнүн этин өзү жебей атпайбы. Демек, самопожертвование, служение ошол аркылуу гана караңгы түптө жаткан туңгуюктан жарыкка чыгуу идеясы ушул эртештик токмуштуудай берилген да. Бул баягы метафизикасын айтсак. Анан так ушул караңгылыкка түпкө сазга батып, чыга албай, кыйналып, түлүгүбүз түгөлүп турган учурда жанагы самопожертвование, өзүңдү өзүң оңдоп, өзүңдү өзүң түзөп, анан ошол караңгылыкта чыгасың деген эң негизги ушул идеяны ушул эртештикте мына берилип атат. Бул эртештикти биз адатта мына азыр бул жерде илимпоздор агайлар айтып отурат. Эпикалык чыгарма катары кабыл албай, инструкция по безопасности жизни. Башкача айтканда жанагы ыйык китептерде эле ошол негизги функциясы. Могу адамзат ааламда өзүн өзү аман эсен сактап, жакшынакай гармониялуу жашоонун баягы мындайча айтканда эрежесин берип атат. Ошого чейинки эрежени биздин могу эпикалык чыгармалар берип коюп атпайбы? Муну чыгарма катары, муну бир географияга байлаганыбыз дагы мен ойлойм да, бул бир кичине мындай эртештиктүү тарыхый адам катары карагандын өзү кичине мындай туура эмеспи? Бул илимпоздордун иши, иликтеши. Бирок мунун түпкүрүндөгү эң негизги идеяны биз жанагы ар кайсы жактан сырттан келген коучтар деп атабыз, тренингтер деп атат. Канткенде адам өзүн жеңет, канткенде оңолот дегендин үстүндө иштеп атпайбызбы? Ошонун эле идеясы бул эртештиктө берилип атат. Караңгылыктан, түптөн, туңгуюктан чыгуунун бирден бир жолу эгону өлтүрүү, өзүмчүлдүктү өлтүрүү, биригүү, дос болуу. Ошонун аркасы менен анан бүгүнкү күндө ушул академия так өзүнүн академия аткара турчу ишин аткарып баштады эң сонун. Кыска убакыттын ичинде ушундай эмгектерди жаратып аткандарга силерге рахмат. Бул эртештиктин ичиндеги алып отурсак эми эртештик эмес, жалпы биздин этикалык чыгармалардын ичинде сандар мисалы үчүн 7 деген сан могу жерде эң сонун, 9 деген сан, маселен ошол эле төштүктүн атасы Эламон 9 уулду болуп, анан 10-чусу баары өлүп, 10-чусу 9 деген сан кыргыздардан сакралдуу сан. Эпикалык чыгарманын ичиндеги сакралдуу сандардын өзүнө иликтесе ал бир өзүнчө чоң эмгек жаралат болуш керек. Академия менимче ошону менен бара-бара алектенип баштайт болуш керек. Анан ушул жер мына жана эң сонун айтып өтүштү, азыркы учурда жер козголуп аткан учур, жер козголуп
элибизде аманчылык болсун албетте. Бирок ошол жер козголуп отурган учурда жердин пири болгон эр төстүк энциклопедиясынын чыгышы бул бир жакшы жашаган жакшы белги го деп ойлойм. Баарыбызга аманчылык болсун. Академиянын ичине чыгармачыл илимий топко ийгилик каалайбыз.